Бека медиа каналы тартуулайт. Памперс энелер үчүн ыңгайлуу буюм. Ал энелерди кир жуугандан жана түндө туруп баланын алдын улам кургактагандан куткарат. Бирок ошол оңой колдонулуучу буюмдун зыяны дагы бир топ. Зааранын заматта сорулуп кетиши баланын заара кылуу процессин сезбей калуусуна жеткирет. Башкача айтканда, рефлекс иштелип чыкпай калат. Дал ошондуктан дайыма памперс менен жүргөн бала гаршокко өз алдынча заара ушатууну көп убакытка дейре үйрөнө албайт. Дайыма памперс менен жүргөн бала заарасын кармап турууну, токтотуп калууну таптакыр билбей калат. Бул акырындык менен энурезге алып келиши мүмкүн. Медицинада белгилүү болгондой, уул балдардын жыныстык өрчүшү төрөлгөн күндөн лейдига клеткалары пайда болгондон баштап калыптана баштайт. Бул клетка эркектерге тиешелүү тестостерон гормонун иштеп чыгарууда катышат. Жыныстык өсүү жүрүп жатканда сырткы жыныс мүчөлөрүндө керектүү температура болуусу тийиш. Уул баланын жыныс мүчөсүнүн ыңгайлуу температурасы дененин температурасынан төмөн болушу керек. Ал эми памперс 3 катмардан туруп, айрыкча жай мезгилинде температурасы кайра жогору болот. Мындай көрүнүштүн артында баланын келечекте жыныстык өрчүшүнө терс таасир тийгизип, тукумсуздукка чейин алып келиши мүмкүн. Ошондой эле памперс дайыма кызып тургандыктан балдардын сырткы жыныс мүчөлөрүнүн өсүүсүнө тоскоол болот. Памперс кыз балдар үчүн инфекциялардын түшүү мүмкүнчүлүгүнө жакшы шарт түзүп берет. Ошондуктан ар бир памперсти алмаштырууда жакшы гигиеналык эрежелерди сактоо зарыл. Ошондой эле жогорку температуранын таасиринен аллергиялык процесстерге алып келет. Аба ырайы жылуу ысык болгондо памперстин ичинде андан да жылуу температура болгондуктан ар кандай аллергияны пайда кылат. Ымыркайга биринчи ирет памперс кийгизгенден соң сөзсүз түрдө терисинде кызаруу жокпу текшерүү кажет. Эгер кызаруу билинсе, анда башка маркадагы памперске алмаштыруу керек. Памперс сейилдөөдө, конокко барганда, бейтапканага каттоодо алмаштыргыс буюм. Болгону аны бир күндө 4-6 саат гана кийгизүүгө болот. Памперсти чечкенден кийин бала жылаңач жата турушу керек. Бул баланын жука чурайы аба жутушу үчүн зарыл. Андан кийин баланы нымдаштыруучу крем менен майлап койгон туура. Сапатсыз памперс начар кийим сыяктуу эле аллергияга алып келет. Ал тургай жыныстык мүчөлөрдү сезгентип, ооруга чалдыктырышы да толук мүмкүн. Андыктан көчөдө арзан сатылган памперсти албаган оң. Памперсти дарыканалардан маркаларына карап, сертификатын сурап, анан сатып алуу зарыл. Арзан памперстер заараны жакшы сиңирбей, сапатсыз материалы абаны өткөрбөй денени кысат. Мындан тышкары терини дүүлүктүрүп кычыштырат. Арзан памперстердин көбү калың болуп, бала жөрмөлөгөндө, басканда, ойногондо тоскоол болуп жүдөтөт. Негизи эле памперстин зыяндуу жактары аны күн түндөп колдонууда, сапаты начарларын пайдаланууда экендигин билиңиз. Демек, памперсти чеги менен сапаттуусун колдонсо, зыяны жокко эсе. Ким жаш баласын кандай карап тарбиялайт, албетте өзү чечет. Бирок туура чечимге багыт катары айта кетчү нерсе, узак жолго чыкканда жана кыш мезгилинде сыртка чыкканда гана памперс колдонуп, үйдө такыр колдонбоо сунушталат. Пайдалуу кеңештер, кызыктуу маалыматтар биздин каналда. Каналга катталып биз менен бирге болуңуз. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат.